Assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz? Qanday yaxshisiz? Assalomu alaykum jastlar. Qanday yaxshisiz? Кутов көчөсү 32 Куробилдар регионунда жайгашкан мектеп ушу Ош шаарынын Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан иштелип чыкты. Биздин азыркы колдонуудагы мыйзамдарга ылайык буну азыркы НПАнын негизинде 275 500 орундуу окуучуга чейин уюштурса болот экен. Азыр стадиясы эскиздик. Анын ичинде бул жерде аркалыкта мына футбольный поле, анын аркасында күрөш залы бар экен. Муну спорт зал катары колдонобуз. От жагуучу жайы, сет деген карадык. Өрткө каршы резервуар ашканасы менен караганда өзү 3 этаж зданиянын ичине азыр аркаңарда көрүнүп турганда 375 400 500ге чейин кеңейтип турган бала бата тургандай мектеп каралып жатат. Анын ар жагында кошумча курулуш катары ал жерге актовый зал, анан китепканасы менен уюштурганга эски толдорду карап чыкты. Теңшин болчу. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу журналисттер, урматтуу коноктор, урматтуу ректор агай. Бул жерде могу зданиянын тарыхын билесиңер да. Силерге айтыштын кереги жок. Жеке менчикке өтүп, көп жылдардан бери соттошуп, биздин мэриянын баласына бербей жүргөн урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтердин киришүүсү менен могу бүтпөй калган имарат шаардын балансына өттү. Бул жерде 500 орундуу мектеп болот. Кече мына бир неделя мурда урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич келип эки эмеге долбоорго, көп функционалдуу долбоорго капсула салып кетти. Ошол мезгилде ушул мектептин тагдыры боюнча айттым болчу. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич Госстройго тапшырманы берди. Жеринен барып карап, сметасын санап бер, тезирээк бүтүргүлө, акча каражатын бөлүп бер деди. Канча каражат болду? 134 миллион каражат кетет экен. Президентибиз тапшырманы берди. Кудай кааласа могу проекти мен эртең Бишкекке барып президентибизге берем. Госстройго могу кагаздар кетет. Президентибиз айтты, 1-сентябрь күнү мектепти келип ачабыз деди. Молодец, молодец. Кудай кааласа, урматтуу Ош шаарынын тургундары колдон келишинче мына аракетти кылып атабыз, чуркап иштеп атабыз. Эртең менен кечке чейин эч кандай бир эс алуу жок, обедсиз чуркап иштеп атабыз. Мынакей шаарда өзүңүздөр мынакей жакшы көрүп турасыздар. Анча-мынча жанагы кызылсызга чыгып кеткен имараттардын баарын алып атабыз. Жолдорду Кудай кааласа Мамырова көчө, Көкүмбүй, Тимирязева, Калина көчөлөрүнүн баардыгы расширение болот, асфальт болот. То есть ушул эмени шаардын ичиндеги андан башка дагы мореке параллельный Курманжандатка энебиздин атындагы көчөгө параллельный өтө жакта да бир 5 көчө бар экен. Андагы асфальт иштерин быйыл баштайбыз. 2 миллиард сомду бөлүп берем деп урматтуу президентибиз айтты. Ал айткан сөзүн аткарат. 2 миллиард сом Кудай кааласа бөлүнөт. Атайын техникаларга 500 миллион сом бөлүп берди. Ал биздин счетубузда турат. Кытайдан азыр өкмөттүн токтому чыкса, Кытай мамлекетинен барып, түз келишим менен барып, жанагындай посредник жок. Мэрия барып, заводдон впрямую барып сатып алып келет. Жанагындай коррупция, посредниктер болбойт. Заводской сенемен алып келебиз. То есть бул бардыгы УГДга, зеленхозга, тазалыкка, горсвет, то есть ушул водоканал, бардык жаңы техникаларын жаңылайбыз. Техникалардын эскилиги жетип калыптыр. Андан башка мынабы анча-мынча кызыл чызыктан чызып кеткен мыйзамсыз курулуштардын бардыгын жылдырып ордуна иретке келтирдик. Мына келтирүү процесс жүрүп атат. Ошонун ичинде бир 5-6 үй кызылсызыкка чыккан, жанагы мурдагы эски строение менен болгон кызылсызыкка чыккан имараттар бар экен, үйлөр. Алар менен бирге чогуу сүйлөшүп, жанагындай распискасын алып, компенсация төлөп,
төлөп и ошол өздөрүнө равносильный жер тилкелерин бөлүп беребиз деп алар менен сүйлөштүк. Эч кандай бул жерде эме жок. Урматтуу аксакалдар, сиздер ушу колдоп, кубаттап, бата берип турсаңыздар, бияга мага кой бериңиздер хозяйственный иштерди. Мен биягын өзүм жайлайм. Азыр мына өтүп да чечпей атам. Кичине бир мына хозяйствону карап, кичине порядок кылып алалы. Кудай кааласа костюмду кийебиз. Мынакей Ош шаарында кудай кааласа bir жылдын ичинде мына көзгө көрүнө турган результатты жасайбыз. Урматтуу туугандар, урматтуу аталар, агайнелер, азыр мынакей бизге шанс келди. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич айтты, Ошту оңдогула деди. Акчаны берейин деп атат. Урматтуу генерал Сканчы Кылычбаев айтты, мынакей берейин акчаны деп атат. Жолду оңдогула, инфраструктурасын оңдогула, бардык жерлерде незаконный строениялардын баарын алып шаарды оңдойбуз. Бир аз шаар каралбай калды, урматтуу оштуктар. Силер менен биргеликте шаарды оңдойбуз кудай кааласа. Мына поддержка бар, президентибиз колдоп атат, генералыбыз колдоп атат, шанс келди. Келгиле оңдолалы. Быйыл кудай кааласа, 2 миллиардтан аз уже 3 миллиард бөлүнгөнү калды да. 2 миллиард ички жолдорго, 1 миллиард, жарым миллиард техникага, 500 миллион. 556 миллион наркы эмеге, 4 көчөгө. Андан башка эгер кудай кааласа ушулар баардыгын акчаны освоить этсек, акчаны дагы бөлүп берем деди. Мына мектепке мына бөлүп берет кудай кааласа. Эртеге мына Бишкекке барып кагаздарды тапшырам. Жумуш иши башталат. Могу жерге бир козуну союп, батаны кылып, силер менен чогуу баштайбыз. Кыскасы, урматтуу туугандар, айтайын деген сөзүм ушул. Ушул жерге мынакей татынакай бир мектеп кылып, ушул жерге как раз мектеп жок экен, мектепти сонун кылып ачып, мына балдардын окуусуна сонун кылып шарт түзүп берели. Чоң рахмат. Мен бул зданияны ушу Төлөйкөн айылынын тургундары менен 19 жыл соттошум. 19 жыл соттошуп, акыры экинчи курс ооба. Биз сизди күткөнбү, ыраазы, сизди колдоп, куттуктап беребиз биз. Бул жерге дагы бир маселе, мына жерде кичине ички жолубуз бар. Мына жерден кеткен, Төлөйкөнгө чыга турган. Мектеп болуп калган болсо, бир айланып келсе, биз жолду тосуп алабыз. Мына ушу жолду коштуруп коем айтып. Мына жерде, мына спорт залынын чекесинде, Азамат, ана жерде мына жол бар, 6 метр. Ошол жолду эми элдерин дейбиз, биз куттуктап, жолду колдоп беребиз да, туурабы? Жакшы бир аксакал бир жакшы дуаңызды берели дагы, элди көп кармабайлы, иши көп. Бар ишин иштеген ийгиликтер.